Ысык Көл облусунун Тескей жээгинде болгон жол кырсыгынан айдоочу менен жүргүнчү жабыркады. Облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалыматына караганда, жол кырсыгы 12 августта саат 3:30 чамасында катталган. Анда Тоң районунун Кызыл Туу айылынын тургуну Ауди үлгүсүндөгү унаасы менен чыгыштан батышты көздөй бара жатып, каршы тилкедеги ВАЗ үлгүсүндөгү унаа менен сүзүшкөн. Аны Нарын шаарынын тургуну башкарып бара жаткан. Жол кырсыктын кесепетинен ВАЗ унаасынын айдоочусу жана жүргүнчүсү Нарын шаарынын тургуну жаракат алып, Тоң райондук аймактык ооруканасына жеткирилген. Окуя болгон жерге жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери барып, териштирүү иштерин жүргүзүшкөн. Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматы бир катар алдамчылык фактыларына шектүү жаранды кармады. Бишкек шаардык милициясынын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, 20-июль күнү Дордой базарынын ишкери арызы менен кайрылган. Анын айтуусу боюнча, Азиат улутундагы 35-40 чамасындагы адам кардар катары келип, жалпы суммасы 81 000 сомду түзгөн товарды алып качып кеткен. Ошондой эле Свердлов райондук милиция бөлүмүнө дагы бир ушундай кайрылуу түшкөн. Маалыматта 1 август күнү белгисиз адам Жунхай базарынын ишкеринин ишенимине кирип, 148 000 сомдук товарды алып белгисиз жоголгон. Бул фактылар кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иштеринин натыйжасында кылмышка шектүүделген Өзбекстандын жараны кармалды. 7-8 август күндөрү Кой Ташта Алмазбек Атамбаевдин жанында болуп, милицияга каршы күч колдонгон, Бишкекте коомдук тартипти бузуп, мэриянын мүлкүнө зыян келтирген деген шек менен Кара-Балта Токмок шаардык кеңешинин айрым депутаттары суракка алынып жатат. Бул тууралуу информатор KG сайты Ички иштер министрлигиндеги өздүк булактарына таянып билдирген. Маалыматка караганда, азырынча аты жөнү айтылбаган депутаттар жогорку кеңештин айрым депутаттары менен жашыруун сүйлөшүүгө барып, аталган шаарлардан жаш балдарды жана аялдарды акчага жалдап Кой Ташка алып барышкан. Ошондой эле алардын акчага жалданган адамдары Бишкекке ак үйдү басып алууга ниеттенип чогулгандардын арасында болгон. Бул боюнча бир канча адамдар суракта айтып беришкен. Премьер-министр Чаткал районунун Коргонсай айылындагы Корчубек Акназаров атындагы орто мектепке барды. 100 орунга ылайыкталган жаңы мектептин курулушуна 17 миллион сом бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө жумуштун 85% бүткөрүлгөн. Мектеп ушул жылдын сентябрь айында колдонууга берилет. Мындан тышкары, өкмөт башчы Чаткал дарыясында курулуп жаткан көпүрө менен таанышты. Ал жаңы базар жана Чандалаш айылдарын байланыштырат. Көпүрөнү курууга 20 миллион сом кеткен. Премьер-министр жүргүзүлүп жаткан курулуш ишинин сапатына көңүл буруу жана белгиленген мөөнөттө бүткөрүү тапшырмасын берди. Анткени бул көпүрөнүн жакын жашаган айыл эли үчүн мааниси чоң. Алмазбек Атамбаевдин баш коргоо чарасын кароо боюнча арыз эртең саат 10-до Бишкек шаардык сотунда өтөт. Бул тууралуу Атамбаевдин кеңешчиси Кундуз Жолдубаева билдирди. Анын айтымында, сотко Алмазбек Атамбаев дагы алынып келинет. Белгилей кетсек, Алмазбек Атамбаев 26 августка чейин УКМКнын убактылуу кармоо жайына киргизилген. Башкы прокуратура Алмазбек Атамбаевга 5 айып койгон болчу.